Жолдорду эстакадалык көпүрөлөрдү Пакистандан, Индиядан келген мигранттар катырып жатса, ал ортодо Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунда кытайлык адистер кыргыздар менен бирге иштин майын чыгарууда. Ошол эле кезде мурда Кыргызстанда курулуп көрүлбөгөн завод, фабрикаларды кытайлыктар куруп, көркүнө чыгарып жаткан кези. Буга мына бул таштандыларды кайра иштетүүчү завод мисал боло алат. Ишкана азыр суткасына 1000 тонна таштандыны кайра иштетип, кубаттуулугу 30 мегаватт саат электр энергияны түзүүдө. Айтор азыр кыргыздар мигрант болуп чет өлкөлөргө агылган учур азайып, тескерисинче Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн жумуш издеп келген мигранттардын саны көбөйүп жатат. Бул өлкөдөгү экономиканын өсүп жатканын, курулуш, өндүрүш жана тейлөө тармактарында жумушчу күчүнө болгон суроо талаптын артканын көрсөтөт. Кыргызстан акырын менен чет элдик жумушчу күчүн тарткан өлкөгө айланууда десек жаңылышпайбыз. Бул бир дейли. Экинчиден, чет өлкөдөн келген мигранттар Кыргызстандагы эмгек келишими же жумушу аяктаган соң өз мекенине кайтып кетишет. Алардын негизги максаты белгилүү бир мөөнөттө иштеп киреше табуу. Үчүнчүдөн, чет өлкөлүк, анын ичинде кытайлык адистердин катышуусу менен курулган завод, фабрикалар, өндүрүш ишканалары жана башка инфраструктуралык объектилер Кыргызстанда калат. Курулуш иштери аяктап, долбоор пайдаланууга берилгенден кийин негизги өндүрүш процессинде кыргызстандык адистер эмгектенишет. Ошентип өлкө жаңы өндүрүш кубаттуулуктарына, заманбап технологияларга жана туруктуу жумуш орундарын түзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Эң башкысы, мындай объектилер узак мөөнөттүү келечекте Кыргызстандын экономикасына кызмат кылып, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошот. Жыйынтыктап айтканда, мындай ири долбоорлор өлкөнүн өнүгүшүнө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана жергиликтүү адистердин тажрыйба топтошуна өөлгө түшсө, анын пайдасын биринчи кезекте Кыргызстан көрөт. Ошондуктан мыйзамдуу негизде уюштурулган эмгек миграциясы өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөрүнүн бири десек туура болот.